Эгиз балалуу болгум келет, бирок жолдошум жакта да, мен жакта да эгиздер жок. Ошого календарга карап план менен доктордун консультациясы менен төрөсө болобу же бул ширк болобу? Туура эмес суроо берсем кечириңиз дейт. Жок, эң туура эле суроо. Балалуу болуш жашоодо эң зарыл нерсе го. Анан бул ширк болбойт. Ал медицинада бар. Алар деле болжолдуу түрдө айтат. Ушул күндө болсо эгиз болот экен, эркек болот экен, кыз болот деген алдын ала кайыптан кабар берүү эмес. Бул тажрыйбадан өткөн нерсе да. Тажрыйбадан ушул Кудайым берген илимдин натыйжасында жетип атат. Бул аба ырайы сыяктуу. Эртең Бишкекте же Нарында же Көлдө жамгыр жаайт экен десе, ширк болуп кетти, капыр болуп кетти дебейбиз го. Кудум ошондой илимге бир тажрыйбага таянган нерсе. Ал эч кандай ширк болбойт, алып пайдалансаңыз болот, бирок ал кээде туура чыгат, кээде туура эмес чыгат. Себеп маселесинде эреже мындай. Себепти карманабыз, бирок эки шарт менен. Себепке бекем ишенип байланып албайбыз, анан өттө ошого маани берип Кудайдын кудуретин унутуп койбойбуз. Ошол врачтын сөзүн карманасыз, анан Кудайдан деп негизи Кудайга болгон мунажат тилегиңизди карманасыз.